Эмне үчүн шар окуй албай калат? Эң биринчиден бала убактысын өзү керектүү убакытта көңүл буруудан калган. Ал кандай? Мисалы үчүн тамга таануучу жашы келген маалда балага көңүл бурулбай калган. Себеби ата-энеси алыс жакта, чоң энесинин, чоң атасынын колунда кароодо калган. Ар кандай үй бүлөлүк себептер же ата-энесинин жөн эле жоопкерчиликсиздигинен убагында шар окууга жетише албай калган. Бизге бир окуучу келди, 1-класс. Адатта бул маалда бардык тамгалардын баарын таанып бүтүп, 20 сөзгө, 25 сөзгө чейин окуп калышы керек экен. Бирок бала 10 чакты тамгадан башка эч нерсе билбейт. Жана эске тутуму өтө начар. Себебин сурап билип келгенибизде, баланын апасы ал 4 жашында Россияга иштеп кеткен. Ал мектепке кирердин алдында келген. Даярдоо курсунда эмес, мектепке кирер алдында. Натыйжада бул арада бала жакшы көңүл буруу болгон эмес балага. Сабактардын бардыгын тең начар окуйт, анын ичинде тамгаларды тааныбайт. Жана апасына болгон сагынычы тарабагандыктан азыркыга чейин бала ата-энесинин ортосунда жатат экен. Жана ушул сагыныч тарабаган себептен баланы окууга мажбурлагысы келбейт ата-энеси. Мейли аман болсун, эсен болсун, менин жанымда болгонуна шүгүр дешет да. Анын натыйжасы бала сабактан артта калып атат. Эгерде ушул жашында бала тамгаларды таанып жетишип, сандарды санап жетишип, шар окууга үлгүрүп калбаса, кийинки жылда мен ушундай окуучумун, мен начар окуучумун деген ойго өзү унанат. Аракет кылууну, умтулууну токтотуп салат. Начар окуучулар анан ушинтип пайда болот экен да. Демек ал окуучу кусалык менен алектенип калган, көбүнчө убактысында мисалы. Көйгөй бала мектепке барчу маалында, тамга таануучу маалында сабак окуу менен ата-энесинин камкордугуна бөлөнүүнүн ордуна ата-энесин сагынуу менен алек болгон, ата-энесинин үнүн угууга, каранын көрүүгө зар болгон. Ошол нерселердин баары анын алдыга умтулуусуна, бир нерселерди эс тутумун, бир нерселерди жакшы эстеп калуусуна кадимкидей таасир эткен да. Анын натыйжасын биз жумушубузда көрүп атабыз.